Экс-президент кен казууга уруксат берүү үчүн $3 миллион пара алган. Армениянын башкы прокуратурасы экс-президент Роберт Кочарян кен казууга уруксат берүү үчүн ишкер Силва Амбурсяндан $3 миллион пара алган деген айып такты. Бул боюнча иш сотко өткөн. Белгилүү болгондой, Кочарян Арменияны 1998-2008 жылдары башкарган. Ал башка айып менен да өткөн жылдын акыркы айынан бери абакта жатат. Булак Багыт Кейжи. Индияда 20 студент өз жанын кыйды. Индияда Теленган штатынын билим берүү кеңеши сынактын жыйынтыгын угузгандан кийин 20 студент өз жанын кыюуга барган. Алардын ата-энеси буга компьютердик системаны күнөөлөп жаткандыгын New Post жазып чыкты. Маалыматка ылайык, миллиондун ичинен 550 миң студент начар баа алып калышкан. Экзамендин төмөн баа алып калган студенттердин жакындары нааразычылык акциясын уюштуруп жатып, бийликти тесттин жыйынтыгын кайра карап чыгууга мажбурлашты. Жергиликтүү бийлик студенттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баа үчүн жанын кыюуга болбойт экенин айтышууда. Булак Назар News. 96 жаштагы Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерине унаа белек кылышты. Бүгүн 1 май күнү Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн 96 жаштагы тургуну Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Мамажан Токтосуновго Жигули үлгүсүндөгү унаа белек кылышты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга билдирди. Унаа Жоош айыл өкмөтү тарабынан алынган жана аны ардагерге жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков тапшырды. Андан тышкары Улуу Ата Мекендик согуштун 7 ардагерине түстүү сыналгылар ыйгарылды. Учурда Кара Суу шаарында эмгек күнүнө карата волейбол жана кечи футбол боюнча мелдештер өткөрүлүүдө. Спорттук иш-чарага Кубатбек Боронов, Дастан Жумабеков жана жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Улан Пиримов, Алмамбет Шыкмаматов, Тынчтык Шайназаров, Искендер Матраимов, Тазабек Икрамов, Алтынбек Сулайманов катышууда. Ошондой эле алардын катарында экс-депутат Алы Карашев, Ахматбек Келдибеков, Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов, өкмөттүн Ош, Жалал Абад областтарындагы өкүлдөрү, облустагы райондордун акимдери бар. Бүгүнкү күндө Кара Суу районунда Улуу Ата Мекендик согуштун 11 ардагери жашайт. Булак Турмуш Кейжи. Ырчы Чолпон Талипбек Кыргызстандагы 6-миллионер болду. Нон-стоп тобунун мурдагы солисти, учурдагы жеке ырчы Чолпон Талипбек Кыргызстан боюнча Инстаграмдагы миллионерлердин катарына кошулду. Бул тууралуу ырчынын Инстаграмдагы баракчасынан көрүүгө болот. Маалым болгондой, буга чейин инста миллионерлер жалаң шоу-бизнестин өкүлдөрү болушууда. Эң алгач миллионер болуп Самара Каримова, андан кийин Анжелика Кайратова, Нурлан Насип, Асель Кадырбекова жана Айгерим Расул кызы аталган эле. Эми 6-чы болуп ырчы Чолпон Талипбектин катталуучуларынын саны 1 миллионго жетип отурат. Чолпондун чыгармачылыгы жашоосу тууралуу жазгандарын Инстаграм аркылуу бир гана Кыргызстандын тургундары эмес, казакстандыктар да окушат. Бирок ырчы айым башкалардан айырмаланып, миллион катталуучусу болгонун жар салып сүйүнчүлөгөн жок. Анын айрым катталуучулары гана куттуктап жатышат. Булак Барометр Кейжи. Сүйүнчү ырчы Кайрат Пиримбердиев 3-чү ирет ата болду. Кыргыз эстрадасында салмактуу орунду ээлеп турган ырчылардын бири Кайрат Пиримбердиев уулду болду. Бул тууралуу Барометр Кейжи сайтына ырчынын жакындары кабарлашкан. Ырчы өзү да жеке баракчасынан Аллахыма 1000 мертебе шүгүр, эркек балалуу болдум деп сүйүнчүлөдү. Маалыматка ылайык, Пиримбердиевдин баласынын да жубайында абалы жакшы. Ырчынын 3-чү наристеси бүгүн 1 май күнү эртең мененки саат 7:30 төрөлдү. Кайрат Пиримбердиев менен жубайы Элия Бегалиева учурда Амир жана Ариет аттуу 2 уулду тарбиялашууда. Маалымат агенттигинен бүгүнкү маанайыңыз кандай? Эмгек күнүн кандай майрамдадыңыз? Жакшы. Кыргызстандыктарды майрам менен куттуктайм 1 май. Илгери бул эмгекчилердин майрамы болчу. Ошо бардык эмгекчилердин пенсияга чыккандардын куттуктайм ошо 1 май майрамынан. Мен Бүгүнкү 1 майды кандай майрамдайсыз? Эң сонун. Мына кандай сонун гүлдөр бар, кандай сонун элдер бар. Мына майрамыбыз кут болсун, өмүрүңөр узун болсун. Бактыруу жаштардан болсун. Заманыбыз тынч болсун. бүгүн майрамдабы? Кадимки эл катар майрамдайбыз. Балдар уштап чыгабыз.
ошо. Бүгүн да ошо майрамга келдиңиздерби атайы же катардагы күн катары эле кабыл аласыздар? Жок, эми күнүгө эле келебиз майрамдарда. Жакшы да. Анан бүгүн эмгек майрамы катарында келдиңиздер. Жалпы Кыргызстандагы майрам менен куттуктасаңыз болот. Эң биринчи эми эл журтубузга тынччылык, ден соолук. Ушинтип эле асманыбыз ачык эле болуп турсун. Жалпы кыргызстандыктар ушундай жакшы маанайда 1 май майрамын жакшылап тосуп алсын, жерибизде тынччылык болсун, элибизде ыйман болсун. Ошол майрамыңар куттук болсун. Эми эмгек күнүн үйдө тиричилик эме менен өткөзөбүз. Анан майрамга чыгабыз, неберелерди алып чыгабыз, балдар менен ойноп. Бүгүн да ошо майрамга атайын келдиңиздерби? Ооба, небереме көз чыктык майрамга. Майрамыңыздар менен сиздер эмгек күнүн кандай майрамдайсыздар? Ой, эң жакшы майрамды атабыз мынакей. Бүгүн элдин ушунча эл журттун бактына күн ачык, аба ырайы жакшы болуп турат. Күндө жамгыр болуп атат эле. Мына бүгүн ушунчалык күн ачык болуп, элдердин маанайлары жакшы. 1 май майрамын эмгек күнүн кандай майрамдайсыздар? Emgekçil günün biz hazır pensiyada adamlarımız uşul avalda үйүбүздө чарбачылык менен эле тиги айылда жашайбыз. Төгөр районунда Маяк деген айылдан болом өзүм. Ушул жака кыздарымдыкына келип эс алып, көгүлдү бүгүн майрам маанай менен жакшы күн ачык, жаркыраган күндө эс алып чыгалы деп ушундай чыгып калдык. Майрамын жылда эле 1 майда жакшы эле майрамдайбыз да илгертен эле. Анан бүгүн биздин элдин маанайы жакшы, менин деле бала чакам маанайым Кудайга шүгүр. Майрам кулайсың. Ушу балдар менен атай майрамдап келген чыкканбыз. Балдар болуп, акчалардан чогултуп ушу майрамда чыкканда ушу жакшы өтөт ушу майрамдар. Командасынын жалпы оюнчулары, дегеле айылы болбачылары, командаңыздарды бул жерге ачууласа эмне даярдаңыздар. Бүгүнкү кеченин эң мыкты супер играсы сатып тура бир нече мүнөттөрдүн болмокчу. Анткени бул жерде Өзбекстандын эң күчтүү аталган волейболдук командасы менен Кыргызстандын лигасынын биринчи жолку чемпиондору Эрем волейболдук клубунун таймашы болмокчу. Баарыңыздарды ушундай эң бир сонун оюнга чакырабыз. Сыйлуу конокторубуз да келип отурат. Урматтуу сыйдуу меймандар, куш келипсиздер. Кара суу эли барсыңарбы? Сыйлуу болгон кадырлуу коноктор келиңиздер, аны бесе орунтуп алыңыздар. Бүгүнкү кеченин сыйлуу кадырлуу конок болгондар. Мен бул жерде табышылык айтылайын, урматтуу командалар, жалпы командалар. Волейбол мини-футбол боюнча командаларды баарын чакырам. Исмаилда фонду жыл сайын май айынын башында өзгөчө Кара Суу районундагы жалпы айлык фонд арасындагы волейболдук мини-футболдук турнирде өткөрүп келишет. Ошондой эле август айында күчтүү жеңилиси ара жагы бул жак Исманага чейинки Лейле кеченки зона аралыгындагы волейбол турнирин өткөрүп келишмекчи. Ana бүгүн өзүндө көргөндөй бул жерде көптөгөн футбол ойногон субботада даяр болду. Бүгүнкү финалдык беттешке азыркы оюн кызык жүрүп кетти. Папан Сарыголот командасы ойноду. Жеңишти Сарыголот айылык клубун жеңди. Демек алар финалга чыкты. Андалар тизине жатат. Мына урматтуу командалар, жаңырак айыл аймагы даяр. Исмаилда фонду бүгүнкү байге фонду миллион сомду коюп отурат. Андыктан биринчи орунга волейбол боюнча жеңген командага 150 миң сом, экинчи орунга 100 миң сом, үчүнчү орунга 60 миң сом, төртүнчү орунга 40 миң сом. Ошондой эле байге фонду мини-футболго дагы коюлган. Андан урматтуу оюнчулар, жандаңыздар, аракет кылыңыздар, ийгилик сөз түрдө сиздерди коштоп келмекчи. Эрем клубу
Kırgızstanda sportun 7 türü menен ар бир биздин спортчуну мыкты ийгилик жаратууга даярдап келишет. Эрем футбол, волейбол, мини-футбол, бокс, таэквондо, дзюдо, гимнастика, эркин күрөш боюнча спортчуларды даярдап келишмекчи. Азыркы учурда Эрем клубунун мыкты боксеру Азия